Саламатсыздарбы? Парламент программасынын жыл жаңыргандан кийинки алгачкы берүүсүн сунуштайбыз. Алдыдагы мүнөттөрдө жогорку кеңештин жалпы отурумдарында талкууланган жана кабыл алынган мыйзам долбоорлору тууралуу кеңири айтып беребиз. Өзүктүү темалардын кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Жабык жайлардагы кыйноолор, мыйзамсыз аракеттерге чек коюуга чечкиндүү кадам жасалабы? Арыздардын дээрлик 95% аягына чыкпай калабы? Же кыйноого кабылгандарды мындай бир коркутуп үркүтүп арыздарын алдыртып жатасыздарбы? Талаш жараткан депутаттын демилгеси, шайлоого катышпаган өлкө жарандарын мамлекеттик кызматтарга албоо сунушталды. Лотерея ойлонуп көрүлүп атабыз. Эгерде мүмкүн квартира болсо. Мас абалында унаа башкаргандар 20 суткага чейин камакка алынат. Тест ал союз огунан бери эски. Мисалы сиздин тишиңиз ооруса деле ал көрсөтө берет да киши мас депчи. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Түрк мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясынын башкы катчысы Рамиль Хасанды кабыл алды. Жолугушууда төрага боордош мамлекеттер менен калыптанып калган кызматташтыкты өнүктүрүү Кыргызстан үчүн артыкчылыктуу багыт экенин баса белгиледи. Ошондой эле быйыл парламенттик ассамблеянын кеңешинин кезектеги жыйыны Кыргызстанда өтөрүн эске салган Нурланбек Тургунбек уулу аталган иш-чарада маанилүү сүйлөшүүлөр жүрүп, бирикменин катары толукталарына ишеним артты. Алсак Түркпа 2008 жылы түзүлүп, ага Кыргызстандын, Казакстандын, Азербайжандын жана Түркиянын парламенттери мүчөлүк кылат. Ал эми иш-чараларына Венгриянын, Түркменистандын жана Өзбекстандын парламенттеринин өкүлдөрү активдүү катышып келет. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин жалпы жыйынында мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүнө байланыштуу билдирүү жасады. Төрага өз сөзүндө бардык мыйзам долбоорлору эң боло мамлекеттик тилде даярдалышы керектигин баса белгиледи. Биз талап койгонбуз. Бардык мыйзам долбоорлоруна талап бирдей. Мыйзам долбоору биринчи кезекте мамлекеттик тилде кыргызча жазылыш керек. Андан кийин расмий тилге которулуш керек. Ушуну эске алып койгула. Ошон үчүн котормодо ката кетип атат деп атат. Биринчи ошол талап бардык мыйзам долбоорлоруна тийиштүү. Парламент жетекчиси Нурланбек Тургунбек уулу тендер маселеси бардык ишке кедергисин тийгизип жатканын ырастады. Төраганын пикиринде социалдык багыттагы курулуштардын кечеңдешинин себеби тендерге байланыштуу болууда. Бул боюнча президент менен да кеңешкенин айткан Нурланбек Тургунбек уулу министрлер кабинетине тез арада тендерди өткөрүү жараянын жоюу багытындагы мыйзам долбоорун жогорку кеңештин кароосуна киргизүү талабын койду. Министрлер кабинетине тапшырма берилген, тез арада кечиктирбестен ушул тендерди жоюу боюнча тендердин тамгасы калбаш керек. Себеби дегенде биз мындан 2 жыл мурун ушул маселени көтөрүлгөн, бул жерде айтканбыз, бирок көз боемчулук менен кайра эле аталышын өзгөртүп, мазмун ошол ойдон калып калыптыр. Андыктан ушул маселени тездеткиле. Жабык эшик артындагы зомбулук жана күнөөсүз адамдарга кылмышты мойнуна алдыруу үчүн жасалган кыйноолор арбын. Тилекке каршы мындай көрүнүштөр коомдо дагы деле кездешүүдө. Эми кыйноо көрсөткөн кызмат адамдары, атүгүл катардагы кызматкерлер да жазадан качып кутула албайт. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда колдоого алынды. Мурда кыйноо колдонгондугу үчүн милиция же жабык жайлардын кызматкерлери гана жооп берсе, эми расмий түрдө иш алып барган катардагы адамдар да жоопко тартылат. Мындай өзгөртүү Бириккен Улуттар уюмунун талаптарына шайкеш келүү максатында иштелип чыккан. Аталган мыйзам долбоору адам жасагыс же адамдын кадырын кемсинтүүчү мамилелердин түрлөрүнө жана жазалоого каршы конвенциясынын талаптарына шайкеш келтирүү максатында иштелип чыгып, тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди. Демилгечилер кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору кыйноо көрсөткөн ар бир адам жазадан качып кутулбоосун камсыз кылат деп ишендирүүдө. Деген менен кылмыштардын жазасыз калып жатканы боюнча статистика эл өкүлдөрүнүн тынчсыздануусун жаратууда. Мисалы мына карасаңыздар, менен факты менен сүйлөйүн. 23 жылы 124 фактынын 102 боюнча кылмыш ишин козгоодон
баш тартылган деп атат да. 24-жылы 151 фактынын ичинен 143 боюнча иш токтотулган болуп атат да. Бул эмне деген статистика? А бул чоң баяндама, бул оонго даярдалып аткан документтен алып атам да. Бул бир мындай маани маңызы жок документ эмес да. Мен ушул арыздардын дээрлик 95% аягына чыкпай калабы, же кыйноого кабылгандарды мындай бир коркутуп үркүтүп арыздарын алдыртып жатасыздарбы? Кыйноолор көбүнчө жабык эшик артында күбөлөрсүз болот. Кылмышкерлер денедеги тактарды калтырбоого аракет кылышат. Мындай учурда Стамбул протоколунун негизинде иш алып барылат. Арыз түшсө, ошол медициналык экспертиза көрсөтсө, силерге зачем уже башты тарткан жокпу? Анын кереги жок. Бизге ал даже бул пытка боюнча арыздын дагы кереги жок. Бул частно публичное обвинение. Эгерде денесинен алган жаракат ошол бирөөнүн аракетинен алып калган болсо, анда сөзсүз түрдө ага юридикалык баа берилет. Демек, медицинский заключение болсо, сиз уже башты тартса дагы, сиз ошону кара бересиз. Айрым учурларда күнөөсүз жарандар психологиялык басымдын негизинде жасабаган кылмышты моюнга алган фактылар кездешет. Андыктан кыйноонун бул ыкмасына карата жазаны күчөтүү зарыл. Эме ден соолугуна зыян келтирүү эмес, бир кылынбаган кылмышты да моюнуна алдыруу дегенди да түшүнсөк болот да, туурабы? Анан ушул жерде мына 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө деген жерин алып койсо кандай болот? Эгерде ал киши мындай чалганда кылмыш жасады да бирөөгө зордук зомбулук кылды, кыйноого алып барды, анан ушул жерин бир карап көрсөңүздөр жакшы боло эле деген ойдо сунуш киргизейин дедим эле да. Ар кандай жолдор менен кордоо, басмырлоо өлкөдөгү аскер бөлүктөрүндө да актуалдуу. Мындан улам өз өмүрүнө кол салган жоокерлер да бар. Мен ойлойм, парламентте биз сиздерди чакырып, сенин жетекчилерин чакыртып, жалпы укук коргоо органдарында иштеген жетекчилерди чакырып, ушул маселени бир талкуулабайлыбы? Эмне болуп атат? Энелер кайрылып атат. Азыр деген эркек балдарыбызды армияга кантип жөнөтөбүз дейт. Заман деле өзгөрүлүп атат, көп нерсе өзгөрүп атат. Биз да ошону эске алып, ушуну протоколдук тапшырма берип, давайте же комитеттен ачык жабык түрүндө болобу, кандай бизге бир маалымат бергилечи, эмне болуп атат, ситуация кандай болуп атат, алдын ала иштер болуп жатабы, болбой жатабы, анан коомго биз да жогорку кеңештин депутаттары катары чыкканда биз да түшүндүрүп бергенде болот эле. Үй бүлөлүк зомбулук маселеси Кыргызстанда өтө курч турган маселелердин бири ойдон калууда. Коргоо ордерлерин бир эле жабыркаган аял болсо ошого берип коюп атасыздар. Бүтүндөй үй бүлөнү коргоого албай жатасыздар да. Анткени бизде мына республикада күндөн күнгө күнү келе мына зомбулук катталып атат. Кесепеттерин гана биз көрүп атабыз. Бирок алдын ала иш-чаралар жүрбөгөндүгүнөн кесепеттери болуп атат да. Ал эми депутат Курманкул Зулушев мыйзам долбоорунун демилгечилерин юридикалык терминдерди туура колдонууга чакырды. Эски редакцияда да бар экен, унчукпаган макулдугу менен деп. Юридикалык терминде унчукпаган деген сөз жок да. Ошондуктан мен кайрылат элем, урматтуу комитеттин төрагасы, комитеттин 2-нчи окууга келип калыптыр, баяндамачылар. Биз мыйзамды окуган адам түшүнө турган кылып жазсак, юридикалык терминдерди туура колдонсок. Себеби азыр биз түшүнбөй атабыз мына юристтер. Жөнөкөй жарандар буну окуганда кантип түшүнөт? Жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору 2-нчи окууда кабыл алынды. Ар кандай маселелер саатында депутаттар өлкөдө жана аймактарда орун алып жаткан социалдык, экономикалык жана инфраструктуралык көйгөйлөрдү көтөрүштү. Эл өкүлдөрү шайлоочулардан түшкөн кайрылууларды тиешелүү мамлекеттик органдарга чечүүгө тапшырышты. Айылдарда таза ичүүчү суу маселеси бүгүнкү күндө эң курч социалдык көйгөйлөрдүн бири ойдон калууда. Жогорку кеңештин төрагасынын 1-орунбасары Чыңгыз Ажыбаев Лейлек районунун тургундары атайын бассейндерге топтолгон сууну колдонуп, андан кийин аны ичүүгө мажбур болуп жатканын билдирди. Сууну бассейндерге толтуруп коюп, анан ошону ичебиз дейт да. Бирок ал суу кандай суу ичип атканын бирок өздөрү билбейт да. Сизге бир тапшырма, ушу тиешелүү мекемелерге тапшырма берсеңиз, таза эмес суу ичип жаткан бүгүнкү күнү биздин жаш өспүрүмдөрдө кандай оорулар аныкталып атат, ошол боюнча бир изилдөө жүргүзүп чыксынчы. Таза суунун тартыштыгы биринчи кезекте балдардын жана кары картаңдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизүүдө. Санитардык талаптарга жооп бербеген сууну пайдалануу ар кандай жугуштуу оорулардын жайылышына себеп болууда. Эл өкүлү Кундузбек Сулаймановдун айтымында, Ташкөмүр жана Шамалдысай шаарларында Нарын дарыясына агып түшкөн саркындуу суулардын айынан гепатит оорусу күч алган. Ташкөмүр шаары менен биздеги Шамалдысай,
ушул айылдарда жанагы саркынды суулар биздин нарын суусуна түшкөндүгүнө байланыштуу ушул жакта гепатит оорусу абдан көчүп атат деп кайра кайрылып атышат. Ушуну тиешелүү тармактарга тапшырма берип, эмненин негизинде ооруп атат, эмненин негизинде көчүп атат, мунун баары көбөйүп атат, ушуларды дагы көзөмөлгө алып берсеңиздер. Депутат Марлен Маматалиев административдик аймактык реформанын алкагында Чүй облусундагы бир катар айылдар Бишкек шаарына кошулганын, бирок иш жүзүндө олуттуу өзгөрүүлөр байкалбай жатканын белгиледи. Анын айтымында шаарга бөлүнгөн 6 миллиард сом каражат максаттуу жана натыйжалуу пайдаланышы керек. Бишкек шаардын ортосу так центри кандай болсо, чети да ошондой болуш керек деп айтат элем да. Мына мисалы 1-май районун айта турган болсок. 1-май районунун центри кандай, чет жагы кандай. Комплекстүү түрдө ушул акчаны туура багытка жумшап, ошол эле калыс ордо деп коебуз, мурас ордо деп коебуз. Кадимкидей эле мындай шаардын ичинде жашайсың деп айта албайсың да. Ал шаарда эмес, башка эле бир жакта жашап аткандай эле бир сезим калтырат. Ошондуктан Алмаз Акунжанович айтылган бюджеттен мен кат түрүндө жибердим. Мына жаңы 20 мектеп, жаңы 10 садик курулат деп айтылды эле 26-жылга. Ошол жерде мен суранып кеттим эле, алыскы жыл масштабтерден баштап берсин. Алай районунун Жибек жолу айыл аймагына караштуу Согондуу айылында райондук коэффициент жоюлуп тургундар бул чечимге макул эмес. Аталган айылга буга чейин бир топ сунуштар айтылып, мамлекеттик бул жактан барып комиссия ал жердеги ушул рай коэффициентти көрүп, ал жерди жокко чыгаруу боюнча иш болгон экен. Бирок ал жердеги жергиликтүү калк айтып атат, ал тарткан жер же болбосо толук кандуу бизди жергиликтүү бийликти, же болбосо ошол жергиликтүү элдин катышуусу менен болгон жок. Ошон үчүн ошол рай коэффициентти калтыруу боюнча буга чейин бир топ маселелерди айтып келишти. Районда 2 айыл, анан Акталат районунда 7 айыл ушу бийик толуу аймактарга кирбей калганда, себеби дегенге мыйзамга ылайык 1800 метрден бийиктиктен аз болгон үчүн коэффициенти. Ошондуктан ошол категорияга кирбей калган. Ошондуктан ушу кирбей калган 9 айылды минималдык коэффициент менен толуу аймакка киргизсек. Парламентарийлер суу самыр жана нарын аймактарында кыш өзгөчө катаал өтөрүн айтып, электр энергиясына коюлган 3 киловаттык чектөө жергиликтүү эл үчүн олуттуу кыйынчылык жаратып жатканын билдиришти. Суу самыр өрөөнүндө кыш мезгилинде абанын температурасы -45тен -50 даражага чейин түшөт. Мындай шартта электр энергиясы тиричилик эмес, адамдын жашоосуна түздөн түз байланышкан фактор. 3 киловаттык чектөө шартында үйлөрдү, мектептерди, социалдык объектилерди жылытуу мүмкүн эмес. Алмаз Акунжанович, калк жарык менен жылуулуктун ортосунда тандоого мажбур болуп калып атат. Бул мен ойлойм 21-кылымда бул кабыл алынгыс бир көрүнүш болуш керек. Кыргызстан жергесине күнүмдүк конулган электр энергия 66 миллион 233 миң киловатт саат. Нарын 2 миллион 801 миң киловатт саат колдонобуз. Болгон 3%. Күнүмдүк колдонулган электр энергиянын. Эми карасаңыз, 61.200 абонент бар. Электр энергия менен колдонулган. Анын 3 фаза колдонгондору 8 киловаттка калган, 8 киловаттка чейин көтөрүлгөн. Алардын саны 8586 абонент. 1 фаза колдонулгондар 5 киловаттка чейин көтөрүлдү 3төн. Алардын саны 48906 абонент. Алмаз Акунжанович, ушу сизден сураныч, элдин талабы, элдин суранычы 5 киловатты ушу 48906 абонентке 7 киловаттка чейин көтөрүп берсек. Ошондой эле эскилиги жеткен 1960-70 жылдары салынган жана капиталдык оңдоого муктаж мектептердин саны арбын экени айтылды. Айыл аймактарда окуу китептеринин тартыштыгы да олуттуу көйгөйдөн калууда. Жаңы Нокат айыл өкмөтүнүн Кызылтейит айыл өкмөтүндө Кызылтейит мектеби өтө муктаж капиталдык ремонтко. Ушуну тапшырма берип Көзстройго тизмесине алса жакшы болот эле. Андан кийин Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Тажибаев орто мектеби ашар жол менен бүткөн. Ошол көптөн көп суранып отурушат. Качан болот, быйыл каралып калабы? Мирмахмудов атындагы толук эмес орто мектептин жамааты, ошондой эле ата энелери кайрылып жатат. Бул мектеп азыркы учурда авариялык абалда. Санитардык, архитектуралык нормаларга да жооп бербейт да Алмаз Акунжанович. Ушул мектепти жаңылап берип, жаңы мектеп куруп берсе деп
Ата энелердин өзгөчө чоң кайрылуусу бар. Менде протоколдук тапшырма берсеңиз. 12 жылдык билим берүү системасына өттүк да. Мен бул системаны колдоймун. Бирок азыркы учурда биздин Кадамжай районуна караштуу бир топ айылдарда, Айдеркен шаарында, Баткен районунун бир топ айылдарда китептер жетишпей жатат окуучуларга. Азыркы учурда ата-энелер сатып алайлы десе китеп жок экен. Ошондуктан агартуу министрлигине тапшырма берип, ушул маселени тез аранын ичинде иретке келтириш керек. Ак Жар конушунда 15 миңге жакын тургун жашайт. Алардын ичинен 3 миңден ашуун мектеп окуучусу Бишкек шаарындагы мектептерге барып билим алууга мажбур. Сөз төркүнү мектеп жөнүндө болуп атат. Алмаз Акынжанович. 15 миң калк жашаган жерде бүгүн бир да мектеп жок. Салыштырып карап көрөлү. Кыргызстандын наркы башында жашаган Чоңалай деген райондо жалпы жолунан 15 миңге жакын адам жашап атат азыр. Ал жерде канча мектеп бар? Ал Кыргызстандагы эң алыска райондордун бири. Бирок ушул Бишкектин так калаабыздын жанында турган Ак Жар конушунда бир мектеп бүгүнкү күнгө чейин курулган эмес да. Көкмойнок 1, Көкмойнок 2 деген бар да. Бул сайыз убагынан бери бул каралбай калыптыр да. Мурун тиги Тоң районуна караштуу экен, кийин Атердин алкагында ушу эмеге кириптир да, Балыкчы шаарына. Ушул жерде 2 садик. Өкөнө тең. Биринчисине дагы, мына Көкмойнок 1ге да, 2ге дагы садиктери жок. Сайыз убагынан бери жок экен. Булар Балыкчы шаарына алып барып жүрүштүр. Ушундай болобу, Алмаз Акынжанович? Бу жерде мына 1000ден ашык киши жашайт экен бу жердечи. Айыл Манаш шаарына кирген негизги Курманбек көчөсүнүн 2 тарабында жайгашкан айыл көчөнүн бир жагында 500 түтүн бар болсо, экинчи тарабында 1000ден ашык түтүн бар да. Бирок айылдын чоңдугуна карабастан бир дагы бала бакчасы жок. Аталган айыл 2 бала бакчага муктаж. Депутат Дастан Бекешев ботаникалык бактын аймагына футбол аянтчасын курууга жол берилбеши керектигин айтып, спорттук объектилер үчүн башка аймактан жер кароону сунуштады. Я за развитие футбола, но я думаю, ни один футболист не просил футбольное поле построить в ботаническом саду. Он не для этого предназначен. Давайте отделим футбол от ботанического сада. Я очень вас прошу. Ботанический сад, он не только нужен бишкекчанам, он всему Кыргызстану нужен. Ошондой эле Россияда иштеп жүргөн эмгек мигранттарынын маселеси көтөрүлдү. Депутат негизсиз реестрге кирип калган жарандардын көйгөйлөрүн тез арада чечүүнү аткаруу бийлигине табыштады. Россияда колдонулуп жаткан мигранттардын реестри электрондук базасына документтерди толук мыйзамдуу иштеп жүргөн жарандарыбызда негизсиз киргизилип калууда дейт. Натыйжада банк карталары блоктолуп, жүрүп туруу чектелип, өлкөдөн чыгып кетүү талабы коюлууда. Реестрдин чыгуу механизми иш жүзүндө так иштебей, айрыкча жаңы жылдын алдында дейт, жарандарыбыз оор каржылык жана укуктук абалга дуушар болду дейт. Эл өкүлү Кара Суу райондук балдар чыгармачылык борборунун ишин аяктоо өтүнүчү менен кайрылды. Маалыматка ылайык, объект боюнча тендер 2010-жылы өткөрүлүп, курулуш иштери башталган, бирок 2012-жылы токтоп калган. Бүгүнкү күндүн талабы тез аранын ичинде ошону кайрадан жандандырып, урматтуу Карим Лемзарович, протоколдук тапшырма берсек, курулуш министрлиги кайра жеке көзөмөлүнө алып, ушул тармакты дагы карасак. Себеби бүгүнкү күндө жери дагы дайын турат, ошол жердеги Бабыр атындагы мектепте 6 сотка жери турат, 2 кабаттуу заманбап чыгармачыл борборун курсак. Мас абалында унаа башкарып, адам өлүмүнө алып келген учурларда жарашуу жана пробация колдонууга тыюу салынары айтылды. Мындан тышкары спирт ичимдигин ичкен учурда айдоочулардын убактылуу камакка алуу мөөнөтүн 20 суткага чейин узартуу мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн. Статистикалык маалыматтарга ылайык Кыргызстан жол транспорт кырсыгынан каза болгондордун саны боюнча КМШ өлкөлөрүнүн арасында 1-орунда турат. 1 жыл ичинде 900га жакын адам көз жумган. Эми алдыда айдоочулар тарабынан спирт ичимдиктерин, баңгизатты же башка мас кылуучу заттарды колдонуп, унаа башкарган учурлар үчүн жоопкерчилик күчөтүлөт. Мас абалындагылардын жоопкерчилик санкциясын көбөйтүү боюнча сунуштар берип атабыз да. Право айдоочулук күбөсүнүн лишениясын 1 жыл эмес, 2 жылга, 2 жыл эмес 4 жылга көбөйтүп атабыз, ошону сунуштап атабыз. Жол кырсыктарынын негизги себептеринин бири мас абалында автоунаа башкаруу. Бул адам өмүрүнө түз коркунуч жараткан оор кылмыш.
кескин түрдө мен да карап чыктым. 24-жыл менен 25-жылы өсүп кетти да мас абалы да айдагандардынчы. Ошо үчүн мундагы 1 жылга буга чейин лишение болчу. Ал аздык болот окшойт да. Жооптуу тармактын айтымында мас абалында жол эрежесин бузуп, адам өлүмүнө алып келген учурларда жаза күчөтүлүп, жабырлануучу менен жарашуу жана провокация колдонуу мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылмакчы. Мас кылуучу заттарды колдонуу натыйжасында жасалган жана бир нече адам өлүмү менен болгон оор кесепеттерге алып келген жол кыймылынын эрежелерин бузган учурлар боюнча жоопкерчиликти күчөтүп, анын ичинде жабырлануучу менен жарашуу жолу менен кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотуу мүмкүнчүлүгүн жана оор кесепеттерге алып келген жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн соттолгон адамдарга пробацияны колдонуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу киргизилүүдө. Депутаттар орточо ылдамдыкты көзөмөлдөө жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тармагын санариптештирүү боюнча аткарылып жаткан иштерге кызыгышты. Мамлекеттик иш кагаздар бардыгы кагаз түрүндө эмес электрондук форматка өтүп атат. Сиздер качан протоколдорду түзүүдө планшетке өтөсүздөр? Тура эмес токтотулгандарды сүрөткө тартып, бир мындай планшетти колдонуп, башка мамлекеттерде уже давно эле колдонулат экен. Алкотестерлерди эме биринчи орунга коюш керек да, анткени жанагы тест ал Союз убагынан бери эски. Мисалы сиздин тишиңиз ооруса деле ал көрсөтө берет да, киши мас депчи. Анан ошондон колдонуп, кээки адамдар мен макул эмесмин деп кан тапшырып, ошол эле жерденчи анан моргтон барып сүйлөшүп алат, аяктан таза чыгат. Ошондой эле документте мас абалында транспорт каражатын башкарган айдоочу үчүн убактылуу камакка алуу мөөнөтүн 20 суткага чейин узартуу каралган. Талкуудан соң Жогорку Кеңештин тармактык комитети жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Депутат Марлен Маматалиев шайлоого катышкандар арасында лотерея ойнотуу, жеңилдиктерди активдүү шайлоочуларга гана берүү демилгесин көтөрдү. Бул документте шарты болуп туруп, бирок добушун бербегендерге алгач эскертүү берилет. Ал эми шайлоого 3 жолу себепсиз катышпагандарды 5 жылга чейин шайлоо укугунан ажыратуу жана мамлекеттик кызматтарга албоо сунушу каралган. Штраф дегенде эле баягы адам баласы бул ушунчалык коруп калган, туура эмес түшүнүп калган. Биз деле андай элге каршы эч кандай бир ойдон кала албайбыз. Биз президенттин айткан сөзүнөн лишнийди кылган жокпуз. Лотерея ойлонуп көрөлү деп атабыз. Эгерде мүмкүн квартира койсо, билесиздер, Кыргызстан 34 жылдын ичинде кыргыз эли жалпы эле кандай гана шайлоолорду көргөн жок. Аягы келип, мына азыр шайлоого болгону 30%дан 40%га чейин катышып атат. Калган эл такыр эле катышпай, ишеним жокко чыгып, менин добушум эчтеке чечпейт, шайлоо алдын ала билинип калган, алдын ала чечилген деген ар кандай божомол сөздөр менен айтып келип жүргөнбүз да. Акыркы убактарда, акыркы шайлоолорду карап көрсөк, автоматташтырылып, мурдагыдай карусель, административный ресурс токтоду. Көп нерселер токтоп, мына ар бир адам өз ыктыяры менен бара турганга жетиштик да. Бирок эмне калып калды? Эмне калып калды? Бул баягы эле пассивдүү элибиз, барбаган эл калып калды. Барса ким барат? Баягы президентибиз туура белгилеп кетти, туура айтты. Барса бир гана кандидаттын эли, кандидат ээрчитип барган эл гана барып атат да. Калганы барган жок. Барганы баягында эле мен чечпейм, меники чечилип койду деп эле ушундай туура эмес маалыматтар менен жашап жүрдү айтсак болот да. Конституцияга карама-каршы келген нерселерди биз пока экинчи иреттеп, бирок предварительно коомдук укугга байланыштуу болгон жана штраф маселеси. Мындай эле экинчи, үчүнчү жолу мүмкүн барбай койсо, же болбосо кийинчерээк дагы бир кандай бир ыкмаларды колдоно эле деп атабыз. Бирок эң негизгиси биз келиңиздер, мына азыр жаштарды алып келип туруп, бир торговый центрде iPhone ойнотуп атабыз деп айтсаңыз, толтура молодежь барат да. А шайлоого бар десең эч ким барбайт. Биз шашкан жерибиз жок. Бир эч жака бир шашып эртең эле кабыл алабыз деген жерибиз жок. Раз просто айтылды, любой айтылган нерсенин ысыгында жасап коюш керек. Эртеңки күнгө калтырбай, по крайней мере, азыр даярдап, жасап, бул менен токтоп калбайт. Парламентский слушаниялар болот, тегерек столдор өтөт, анын алкагында ЦИК бир топтогу жумуштарын алып барат, ар кандай коомдук эмес уюмдар менен бирге алып барылат. Бул деген 1 жылга чейин созулат. Анан штраф боюнча эми ал деле
бүгүнкү күнү жөн эле коомдук угууда мүмкүн аны алып коебуз, мүмкүн киргизип коебуз. Ошон үчүн коомдук угуу деп коет. Элден кандай пикир түшсө, эл ага даяр эмес болсо, анда киргизбей коебуз. Даяр болуп туура десе киргизип коебуз. Бирок аны деле сразу эле биринчи ирет эмес. Мүмкүн 3 жолу, 4 жолу барбай койсоң, анда ошондо бир какой-то мераны, как уже специально атайын кылып аткандай немени норманы таап чыкса болот экен. Лотерея ойлонуп көрөлү деп атабыз. Эгерде мүмкүн квартира койсо, үй койсо, ар кандай жанагындай телефондорду койсо, жаштар, башкалар ошол жерге умтулуп бара баштайт. Бул мындай көндүрүп коелу деп атабыз да. Маселе просто кечке эмес, көндүрүп коелу деген бирден бир маселе. Экинчиси, сен өзүң граждандык патриот болбосоң, сен кантип анда мамлекеттик кызматкерде иштейсиң? Сен систематически шайлоолорго такыр барбасаң, сен анда мамлекеттик жана муниципалдык служащий боло албайсың деп атабыз. Мен ойлойм, бул хотя бы бул жерде справедливо болуш керек да. Үчүнчүсү, биз ар кандай дополнительный мындай привилегияларды беребиз элгечи. Мисалы, ГИКтен скидка ала турган үйлөр бар. Сага эл катары беребиз, маселе жок, 12%, 8%, 4%дан ала албайсың. Эл катары бардык нерсеге ала берет. Мисалы, штрафтарды, пеняларды кээде кечип коебуз. Эмне үчүн андай алдынырга биз кечип коебуз да? Кайдыгер карабасын да, барсын да шайлоого, ишенсин да шайлоого. Ошон үчүн коомдук угуу деп коет, туура түшүнүш керек. Туура пикирлерин көрсөткөндөр бар, жаманча ашып кеткендер бар. Эми аларга биз депутатпыз, биз көнүшүбүз керек, андайга биз жамандай ойдо калбашыбыз керек. Шайлоого барбагандарды жазалайт деген анда туура эмес деп туурабы? Ооба, эми ал баягы айтып атпаймынбы, бизде эми жакшы көрөт деп, мындай эң жаман нерсесин чукулап туруп ошондурга чыгарат да. Эмне үчүн баягы айткан жакшы нерселерди чыгарбайт? Ошол справка обоснования деп коет, мыйзам жазармасында. Справкада жакшы нерселерди жазбайт дагы, ошол жерден бир мындай кичинекей пункт менен мончо болгондо мончо жерден суруп чыгат дагы, анан ошону жаман нерсени жазат да. Бул да мен ойлойм, коомубуздун мындай туура нерселерге немеш керек. Анан, конечно, баягындай бөлүктү чыгарып койсо, ким жакшы көрсүн? Баары эле жаман көрөт да. Мен айткан сөздөрдүн алкагында карап көрсө, туура пикир да пайда болот андачы. Анда ойлору өзгөрөт, анда башка нерселер дагы пайда болот деп айтат элем да. Бирдиктүү саламаттык программасын толугу менен ишке ашырууга 31,79 миллион доллар насыя жана гранттык каражаттар алынууда. Анын алкагында пандемиянын алдын алууга, азык-түлүк системасынын туруктуулугун жогорулатууга жана экосистеманы коргоо, адамдардын жана жаныбарлардын ооруларына эпидемиологиялык көзөмөлдү күчөтүүгө шарттар түзүлмөкчү. Халктын, жаныбарлардын ден соолугун чыңдоого жана айлана чөйрөнү жакшыртууга багытталган демилге тармактык комитетте каралды. Ага ылайык эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы, эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы насыялык жана гранттык каражат бөлүүдө. Кыргыз Республикасы үчүн биринчи фаза долбоору боюнча каржылоо жөнүндө, макулдашууну жана гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Бирдиктүү саламаттык программасын ишке ашыруу максатында суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине жана саламаттыкты сактоо министрлигине каражат бөлүнөт. Насыянын көлөмү 30 миллион АКШ акчасы, гранттык каражаттар 1,79 миллион долларды түзөт жана 0% менен берилүүдө. Долбоордун алкагында төмөнкүдөй жумуштар ишке ашырылат. 2 ветеринарлык лаборатория курулат, 6 ветеринарлык лаборатория модернизациядан өтөт, 2 мобилдик лаборатория сатып алынат, 40 чек арадагы көзөмөл пункттар оңдолот, жергиликтүү 78 базада ветеринар санитардык лаборатория оңдолот, коомдук саламаттык сактоо лабораториясы жаңыланат 26 даана. Кыргыз Республиканын жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине боюнча биотехнология институттун вирусология лабораториясы оңдолот 1 даана. Ар бир райондо тала мобилдик топтору түзүлөт жана жабдыланат 40 даанасы. Учурда өлкөдө эпидемиологиялык көзөмөл жана лабораториялык тармактар жетишсиз каржыланып, талаптагыдай деңгээлде өнүккөн эмес. Ал эми жапайы жаныбарларды, анын ичинде көчмөн канаттууларды, балыктарды жана курт-кумурскаларды байкоого алуу боюнча иштер дээрлик жүргүзүлбөйт. Бул багытка республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттар да чектелүү. Адамдар баягы өлгөн жандыктарды ар кайсы жерге таштап атышат дейт. Көлдүн тегерегине таштап атат, токойлорго таштап атат, тоонун алдына таштап коюп атышат дейт.
Ошонун аркасында менимче бул долбоор деле менимче эртеңки баягы ошол сыяктуу жагдайларды алдын алуу үчүн бир жакшы кетсе керектир. Ошо яма бекарини дагы кошуп кететүү жагдайлар кылсак кандай болот? Мисалы, айыл өкмөттөргө тапшырма берген менен бирок айыл өкмөттөрдө чечүү механизмдери конкреттүү жок экен. Талкуу учурунда мал алаңдарына каршы эмдөөлөрдү жүргүзүү жана алдын алуу иштерин күчөтүү сунушун депутат Санталат Аманова көтөрдү. Ал бул багытта өлкөнүн түштүк аймагында абал кооптуу экендигин коңгуроо какты. 4 ай 5 ай мурун эле ош шаарынан Сибир жарасы чыкпадыбы, туурабы? Анан ошону изилдеп каяктан чыкканын таба албай жүрүшөт азырга чейин. Себеби малды алып келип сойгондо кара суудан алынган базарынан деген. А бирок кара сууна киргенде ошол кирген адамды, малды алып келген адамды малга коюлган белги эч жерде жок. Сибир жарасынын ачактарын бардыгын Кыргызстан боюнча катуу карап, ошолордун бардыгын атайын акчаны бөлүп, аны дагы ушул бир долбоор, жаңы долбоор менен иштеп чыгасыздарбы? Ушул Сибир жарасын Союздан калган уже жарабай калды. Үстүнө үйлөрдү салып алган учурлар бар. Ошол боюнча иш алып барышыңыздар зарыл да. Таш көмүр жана Шамалдуу Сай шаарларында калк арасында жугуштуу оорулар көбөйүп жатат. Анын очогун аныктоо жана жашоочулардын толук кандуу дарылануусуна шарттарды түзүү зарылдыгын эл өкүлү Гүлшаркан Култаева белгиледи. Таш көмүр шаарынын тургундары абдан көп кайрылууларды жасады. Күндөн күнгө мына ошол жакта оорулардын саны, именно мына ар кандай гепатиттин оорунун саны өсүп атат. Мына ошол оору көбөйгөнүнө байланыштуу ал жакта жылына бир 5-тен 6-тан циррозго айланып кетип атат. Боор оору. Адамдар кайтыш болуп кетип атат да. Мына ошолор ушул күнгө чейин мына ошол оорунун кайсыл жактан жукканын, очогу кайсыл жактан экенин мына министрликтер так айта албай атат. Ар кандай божомолдор суудан келатат дейт. Же болбосо таза суудан, же башка жактан, жаныбарлардан, балыктардан. Бул мына жарандар өздөрүнчө божомол кылып айтып атышат. Эми сиздер мына ушунча мына 3 министрлик чогуу иштегенден мында так жообун сиздер беришиңиздер керек. Жалпысынан айтканда, бул программа Борбордук Азияда пандемиялардын алдын алуу, азык-түлүк системаларынын туруктуулугун жана экосистемалардын саламаттыгын камсыз кылуу максатын көздөйт. Жыйынтыгында агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүгүү боюнча комитети аталган макулдашууну биринчи окууда жактырды. Бүгүнкү берүүбүз жогоруда сөз болгон маанилүү маалыматтар менен соңуна чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири таанышуу үчүн Кеңеш КЖ сайтына, Instagram жана Facebook баракчабызга баш баксаңыз болот. Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.